Психология илимдеринин кандидаты Мырзабек Камчыбек уулу мындан 20 жыл мурда, тактап айтсак 1993 жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинде илимий жолун баштаган. Ошол кезде ал кыргыз психологиясынын багытын тандап, бүгүнкү күнү кыргыз психологиясы боюнча бир топ илимий эмгектерди чыгарган. Окумуштуунун айтымында ал убакта кыргыз психологиясы дегеле кыргыз тилиндеги бул илим жаңыдан жандана баштаган. Ушу илимге, психология илимине кандай келип калдым, ушу психология илимине кандай бир ишмердүүлүк салым кошомбу, же ушу кандай бир илимий изилдөөлөр менен алектенип жүрөм деген өзүм-өзүмө кээде суроо берип калам да. Анан ошондо ойлоп көрсөм, эң алгач эле мен ушу агайым Абылбек Асанканов агайымды издейм да. Азыр бүгүн мына илимдин доктору, академик, абдан мыкты илимпоз, ири илимпоз агайыбыз. Мен 5-чи курс элем. Ошол 90-жылдардын башында. Ошондо Абылбек Асанканович чакырып, Мырзабек, сен 5000 кызыл артыкчылык диплому менен окууну бүтүп атасың. Психология кафедрасына кыргызча сабак берген, кыргыз тилинде психология илимин өздөштүрөм деген жигиттер керек болуп атат. Барасыңбы деп. Мен токтолбостон эле жарайт агай, мен барам деп. Мына ушул мен барам дегенден баштап ал психология дүйнөсүнө сүңгүп кирет. Мугалим катары студенттерге билим берип, мындан сырткары окумуштуулук жагында алып кетет. Мына ошондон баштап 1993 жыл мына бүгүнкү күнгө чейин психология илимине, психология дүйнөсүнө деп коечу, мына орусча айтканда мир психология, психологиялык мындай бир өзүнчө бир профессия, кесиптин, албетте биз эми мугалимбиз. Эң негизги кесибибиз мугалимбиз. Бирок ушул ар бир жогорку окуу жайынын мугалими ар бир илимди аркалайт. Ошол илимдин табышмактуу сырларын, кызыктуу, элге керектүүсүн, коомго керектүү, эртең бизге мындай бир башка адамзатка, адамдарга пайдасы тийип, же болбосо ошонун бир практикалык мындай бир салымы болуш керек да. Ошого анан ар бир мугалим мындай эмгектенет. Албетте, илим изилдөө оңойго турбайт. Ал үчүн көптү билип, көп окушуң керек. Бүгүнкү каарманыбыз да студент кезинен эле мыктылардын катарын толуктап, жогорку окуу жайды артыкчылык диплому менен бүтүргөн. Бир убакта айыл жергесине келген окуучуну байкаган мугалимдер Мырзабек Камчыбек уулунун дарыметин көрүп, мугалимдик кесипти сунуштап аны окуу жайга алып калышат. Ал жактан бир топ белгилүү окумуштуулар менен иштеше баштайт. Анын бири Брудный Арон Абрамович болгон. Ал күндү каарманыбыз мындайча эстейт. Мен ошентип психология илимине 90-жылдардын башында келдим. Албетте, бул ошо 90-жылдардын башында келгенде эле эң ири окумуштуу Кыргызстан эле эмес, мурдагы Советтер Союзуна, дүйнөгө белгилүү болгон Арон Абрамович Брудный деген агайыбыздын мындай бир аспиранты болуп калдым. Арон Абрамович так маселелерди койду. Ошол мурдагы Советтер Союзу эле эмес, кийин эгемендүү Кыргызстанда дагы илимине, анан дүйнөгө, дүйнөлүк илимдерге өзүнүн ою бар, өзүнүн мектебин түзгөн адам да. Арон Абрамович Брудный ошол 90-жылдардын башында эле мага конкреттүү тапшырмаларды, психология илими ар кыл тармактуу, адамдын ишмердүүлүгүнүн бардык түрлөрүндө кездешет.
Окумуштуунун айтуусу боюнча, аякы жылдары психология илимине кызыккандар өтө көбөйгөн. Курак психологиясы, педагогикалык, социалдык психология дегеле бул илимдин кайсы тармагы болбосун коомго абдан маанилүү дейт. Жол бочосу мына психологияда социалдык психология. Социалдык психология акыркы жылдары өтө маанилүү болуп калды. Бизде баалуулуктардын топтому бар. Баалуулуктар азыр 20 жыл мурун, 30 жыл мурун, кээ бир учурларда 5 жыл мурунку баалуулуктар бүгүн башка баалуулуктарга өтүп баратат. Социалдык психология ушундай илимий тармак экен, ошол адам менен адамдын ортосундагы, же болбосо адам менен адамдардын топ, группа, бир өзүнчө бир коом ортосундагы психологиялык өзгөчөлүктөр, закон ченемдүүлүктөрдү изилдеп, дагы башка психологиянын ар кыл тармактары бар. Мен мына ушул эң маанилүү психологиялык тармактарды карап жатам да. Биринчи эле илимий ишин психологияда жаштардын укуктук аң сезиминин калыптануусу боюнча изилдөө жүргүзгөн. Анын үстүндө Мырзабек агай 11 жыл иштеген. Натыйжада Москвада анын монографиясы чыккан. Айтымында ар бир мамлекеттин өзүнө таандык укуктук аң сезими болот. Демек, укуктук аң сезим өзүнө тиешелүү болгон этно-менталдык өзгөчөлүккө тиешелүү. Кандидаттык диссертациямды коргогондо бул Кыргызстандын эле маселеси эмес экен. Укуктук аң сезимин калыптанышынын психологиялык өзгөчөлүктөрү деген проблема. Бул Казакстандын дагы, Өзбекстандын дагы, жалпы эле ушул Орто Азия, Борбордук Азия өлкөлөрүндөгү биздин этно-менталдык өзгөчөлүктөрүбүз. Жалпы эле ушу баарыбызга тиешелүү болуп турган ошол коомдук мындай бир өсүү, өнүгүү мезгилиндеги жалпы маселе экенин ошондо сездим да. Ушул укуктук аң сезимдин бизде Кыргызстандын шартында, кыргыз коомчулугунун шартында жаштарда, жаш адамдарда укуктук аң сезимдин кандай калыптануусу жүрөт. Албетте мен философиялык аспектини, социологиялык аспектини, тарыхый жана башка илимдердин аспектисинде карабастан, психологиялык аспектиде, психологиялык өзгөчөлүк эмнеде деген суроону коюп, албетте мага чейин изилдеп кеткен илимпоздордун айткан теориялык жоболоруна, же болбосо дагы бир башка мындай бир жалпы кабыл алынган общепринятый методологияга таянып, мына биз мындай бир ойго келдим да. Бизде Кыргызстандын жаштарында ар бир доор, ар бир ушул тарыхый өнүгүү этабында укуктук аң сезим калыптанат. Өзүнө тиешелүү болгон этно-менталдык өзгөчөлүк, менталитет жана этникалык өзгөчөлүктөрүбүзгө жараша. Бизде бир жакшы сөз бар да, мындай орустар аны мындай орусча айтат: суди меня не по закону, а по совести дейт. Бизде жанагы мындай да, кээде жанагы эми жөнөкөй эле кичинекей бир укуктук аң сезимди, мисалы кызыл светофор күйүп турса, эки жакты карап туруп, машина жок турбайбы, өткү деп. Батыштын атуулу, батыштын жараны деп коеюн. Да бир башка Американы жөнүнө койчу. Ушундай жаран, кызыл светофор деп ошол жашыл күйгөнгө чейин турат. Бул жөнөкөй эле мисал. Өзгөчө мына коомдук эреже, коомдук мындай укуктун бузулушуна алып келгенде биз билебиз, бул туура эмес дейбиз, мамилебиз. Ушул коомдук эрежени бузгандарга абдан жаман тескери көз караштабыз дейт. Бирок кээ бир учурларда өзүбүз барып коомдук эрежени бузганга мындай кээде аракет кылып коебуз да. Бул өзү эмне? Бул бардык ушул биздин этно-менталдык же болбосо психологиялык өзгөчөлүк.
Бул психологиялык тармакты изилдеп жүрүп, бир катар тесттерди, изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Арийне, психологиялык илимде практикалык изилдөөлөрдүн негизинде жыйынтык чыгаруу менен кандайдыр бир натыйжага келишет. Жаштардын укуктук аң сезиминин калыптануусун изилдөө үчүн агай жаштарды бир катар топко бөлүп, алардын үстүндө изилдөө жүргүзгөн. Мына ошол эле бул эми ошо 90 жылдары, 2000 жылдардын башында топторго бөлүп кыргыз жаштарын, анан ар бирине өзүнө тиешелүү суроолорду берип, психодиагностикалык методикалар жүргүзүп, психологический тесттердин натыйжада ар башкача мындай бир жыйынтык алганбыз да. Анан ар бирине өзүнүн интерпретациясын бердик. Эми ал жерде өтө көп маселе. Мен бир эле кичинекей кыскача маселени айтайын. Көпчүлүк учурларда мындай жумушсуз адамга материалдык баалуулук, же болбосо жумуш, мындай орусча айтканда работа, бул өтө мындай баалуулуктардын биринчи эмесинде турат. Ал эми ишкер адамдарда, же болбосо да бир башка бир адамдарда даже диний баалуулук, религиозные ценности алдыңкы маселеге өтүп. Же болбосо да бир жерлерде бүгүн студенттер, абдан студенттердин армиясы көп болбодубу? Коомду мындай бир кээде мындай ошого багыттоочу күч болуп баратат. Студенттердин ушу кесип ар бир кайсыл багытта окуп жаткан билим алуусуна жараша дагы ошондой бир өзгөчөлүктөр келип чыкты да. Негизи, инсандын психологиялык өзгөчөлүктөрү анын ой жүгүртүүсү, сезимдери, мүнөзү же башка сапаттар убакыт, коом, чөйрө менен тыгыз байланышта. Муну менен бирге баалуулук дагы өзгөрүлүп жатканын айта кетти. Аякка жылдары өзүмчүлдүк биринчи орунда турганын билдирди. Бир башка көп баалуулуктардын өзүнүн топтому бар. Бирок акыркы жылдары бизде материалдык байлыкка багыт алуу. Бакыт эмне десе, байлык деген ойго баалуулук келип чыкты. Орусча айтканда ценности. Бул эмне үчүн келип чыкты? Бул мына биз ушул жаштар, өзүмдү жаштарга кошуп калтым. Ошол менин ата-энем, андан аркы чоң ата-чоң менен биз мына ушул 3 муун, 3 доорду көрдүк. Туурабы? Чоң ата-чоң апалар Советтер Союзуна чейинки доорду көрдү. Ата-энебиз Советтер Союзунун доорун көрдү. Мына биз келип, мына эгемендүүлүк дооруна келдик. Ушул 3 доордо баалуулуктар кандай өзгөрүп жатат? Акыркы жылдары баалуулуктардын өзгөрүшүнүн натыйжасында мүнөздүн сапаттары, жосо жанагы орусча айтканда мүнөздүк типологизация характери. Мүнөздүн сапаттары кандай адамды басымдуулук кылып турат? Экономикалык тип характери. Баягы тиги Шпрангер деген окумуштун айтканы боюнча 5 жашар бакытты бар, соп кел десең, жүгүрүп кетчү. Азыр 5 жашар баланы бирдемеге жумшасаң, сен эмне бересиң дейт, бурулуп туруп. Анын башкаларын айтпай эле кой. Баалуулук өзгөрүп атабы? Психикада аң сезим өзгөрүп атабы? Демек ал мүнөзгө таасирин тийгизип атабы? Мүнөздүк сапат, мүнөздүк чыртый характери. Ошол адамдын кылык жоргуна коомду алып жүрүү, өзүнүн баягы бүт коомго болгон мамилесинде, башка адамдарга жасаган мамилесинде, өзүнө жасаган мамилесинде, ишмердүүлүккө, эмгекке жасаган мамилесинде ачык андан айкын көрүнүп атпайбы. Натыйжада эмне келип атат? Өзүмчүлдүк көбөйүп кетти. Туурабы? Бүгүнкү күндө азыркы жаш адам эч качан мындай бир эми кейип ошондой болуш керек го. Биринчи орунга өздүк мындай керектөөнү коюш керек го. Советтер Союзунда жолсо мындан кичине эле бир 20 жыл, 30 жыл мурун башка мындай бир баалуулук турду эле да. Социалдык тип деп коет. Коллективистическое чувство. Эл эмне дейт? Айыл эмне дейт? Тууган урук эмне дейт деп. Мына акыркы жылдары Кыргызстанда бизде андай болбой келатат.
Ар бир билимдүү адам өзүн өнүктүрүүгө, өстүрүүгө максат коет. Ал үчүн бүгүнкү күндө тренингдер, коуч, китептер да жок эмес. Психологдор мына ушул инсанды өзүн өзү таануунун ар кандай жолдорун иштеп чыгууга ондогон жылдарды жумшашкан. Адам баласы өзү канткенде түшүнүп, таанып билет. Канткенде өзүн биле алат. Мырзабек агай дал ушул суроолордун үстүндө иштеп жаткан кезде. Бүгүн мен мындай бир маселенин үстүндө иштедим да. Өзүн өзү түшүнүү, орусча айтканда самопонимание. Адам өзүн өзү түшүнүү барбы мына? Бардык жерде айтабыз, адам эң алгач өзүн билиш керек. Познание самого себя. Анан ошо өзүн өзү түшүнүүдөгү ушул мен башка илимдерге тийишкен жокмун. Психологиялык кандай болуп турат? Мына бүгүнкү мен идеалдуу мен, же болбосо келечекте кандай болот? Кечөгүнү кандай болгон? Бул өзүн өзү түшүнүү жөн эле мындай айтканга жеңил болуп калат да. Түшүнүү, понимание. Башка адамдарды түшүнүү. Ошол кырдаалды түшүнүү. Ошол мамиле, ошол учурдагы бардык баягы бир коомдо болуп жаткан, дал эле ааламда адамзатта болуп жаткан окуяларды түшүнүү. Эң чоң маселе мына өзүн өзү түшүнүүдө келет да. Өзүн өзү түшүнүүгө жараша ушул мен жана сөзүмдүн башында айтып калбадымбы? 3 доордо 3 башкача өзүн өзү түшүнүү келип чыкты. Бүгүнкү күндөгү адамдын, жаш адамдын өзүн өзү түшүнүүсү ошол адамдын Кыргызстандагы иденттүүлүк, жарандык мамилесине мындай бир түздөн түз таасир тийгизип турат. Кыргыз психологиясына токтоло кетсек, аякка жылдары аталган илим кыргызчаланып, көптөгөн китептер, макалалар, тесттер чыккан. Мындан сырткары психологдор сеанстарды кыргыз тилинде өткөрө баштаган. Албетте бул жетишкендик жогорку окуу жайдын мугалим окумуштууларында. Дегени менен бүгүнкү күндө бул иш дагы жетишээрлик эмес. Дагы жакшы мына акыркы жылдары психология илимин кыргызча сүйлөтөлүк деп кыргыз тилинде китептердин чыгышына, кыргыз тилинде психодиагностикалык тесттерди иштеп чыгып, ушул жалпы улуттук психологияны, бизде улуттук психология туура дастандарда, жомоктордо жана башка көп эмелерде кездешип калган. Манаста деле бар. Манаста акка эле кээде окуп отурсаң, баягы психологиялык теория көз караш. Кийинки жылдары айткан немис окумуштусу Адлердин жанагы эки типтүүлүк теориясы Манас эпосунда кездешет. Эми ушундай бир ойлордун, ушундай бир психологиялык көз караш, мындай бир теорияны кыргыз элинде болгон экен да. Эми башка маселе, аны биз баягы илимий түрдө, атайлап илимий тармак түрүндө, ошону метод кылып, предмет кылып, ошо принциптерге таянып, анан изилдөө жүргүзүп, жыйынтыгы мынакей. Анан мындай элге, бизге, кыргыз коомчулугуна ушул керек экен деген ойду айтуу башка кеп экен да. Психология бул өзүбүздүн жан дүйнөбүздү гана эмес, айланабыздагыларды да түшүнүүгө жардам берет. Мамилелерди курууга, башка адамдардын сезимин түшүнүүгө. Сөздүн аягында психология илимдеринин кандидаты Мырзабек агай менен бирге көрсөтүүбүздү бир эле залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун таамай айткан сөзү менен, адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген сөзү менен аяктагыбыз келип жатат. Ооба, психология бул чоң илим. Көзгө көрүнбөгөнү менен биздин күнүмдүк жашообузда маанилүү.